Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчеле араң жанган чок болуп. Бейкут жаткан Совет элине немистик фашисттер 1941 жылы 22 июнда жүзү каралык менен каплеттен кол салды. Мына ошол кан күйгөн каардуу согушка биздин Кыргызстандан 370 миңден ашык адам кеткен. Согушта кыргызстандык 143 миң адам каза болгон. Согуш дүйнө элине кыргынды, кан менен көз жашты, ачарчылыкты, адам баласынын жүрөгүн титиреткен кыйноолорду алып келди. Улуу ата мекендик согушта тарткан азапты эл эч качан эстен чыгарбайт. Аталардын, агалардын эрдигин ардактоо биздин милдетибиз. Жоокер ыры элимдин бейпилдигин намыска бек сактаймын. Энеге ак сүтүмдү эл коргоп мен актаймын. Эр жигит эл четинде, азамат жоо бетинде, артымда кыргыз элим, ар дайым сезимимде. Атасы кеткен бирөөнүн айланып кайра келген жок. Бешикте жаткан баласын кайрылып кайра көргөн жок. Баласы кеткен бирөөнүн кайрылып кайра келген жок. Узатып калган айылдан апасын кайра көргөн жок. Тоо томсоруп, чөл боздоп, убайын тартып, жел козгоп, узатып калган баласын уулун кайра көргөн жок, баласын кайра көргөн жок. Тынч жаткан элме душман келип кол салды. СССР жеринде кандуу согуш башталды. Өз баласын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлап сыздап энелер. Курман болду, баатыр болду никендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апалар да барышты, өмүрлөрүн тобокеге салышты. Жолборс жүрөк жоокерлеринин жараттарын таңышты. 9 май жеңиш күнү. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн. Желбиретип желекти, жерге бизге келген күн. Кан согушка апалар да барышкан. Өмүрлөрүн тобокеге салышкан. Жолборс жүрөк жоокерлердин жараттарын таңышкан. Танк алдында тайманбастан барышты. Эл жерибизин душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Маралиев аталар коргоп мекен энесин, канга буюп денесин, ата журтун унутпай ок кочкандар элесин. Эстеп үйдө балдарын, эңсеп үйдө алганын, төргөт көрбөй душманды, төкпөдүңбү кандарын. Ойлоп күлгөнүң, ойноп эркин жүргөнүң, канчасын кийди аталар, кан жыттанган көрмөнүн. Адырга кою жайылган, аскерге кетип айылдан, алыска жөнөп кетерде, алатоом сага тайынган. Жоондордон жылкы кайырган, жоокерлеп кетип айылдан. Жергемде азыр куунаган, жеңиштин туусу сайылган. Демек балдар, 9 май ата-бабаларыбыздын өлбөс өчпөс эрдигин даңазалаган, көп улуттуу элибиздин биримдиги жана ынтымагы менен жаркын жашоону тартуулаган жеңиш күнү. Даңктуу тарыхыбыз менен элибиз дайыма тынчтыктын, ынтымактын майрамы катары белгилеп келишет. Согушта эрдик көрсөтүп, өз жанын жеңиш үчүн курман кылган, бүгүнкү бейпил жашоону тартуулаган жоокерлердин элеси ар дайым жүрөгүбүздө. Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, элибизде ынтымак, молчулук, токчулук,
береке болсун.